Lamazkıcı. Kim керек эле? Men kvartira izlep жүрдүм. Кинорежиссер Эрнес Абдыжапаров кино кызыккан жаштарды чогултуп, аларга кыска тасмалуу кино жаратууну сунуштаган. 13кө жакын кинофильмдердин арасынан драма сатира жаатында 2 гана адамдын катышуунан турган 4 фильм калыстар тобунун купулуна толгон. Алардын арасында Аида Арстаналиеванын 4 минуттук кыска тасмасы да мактоого арзыган. Кыргыз элибизде булактын көзүн ачса сооп болот деп коет да. Биздин агайыбыз Эрнес Абдыжапаров ушу чоң эле соопко калды десек болот. Анткени бизде ушу режиссер болом, кино дүйнөсүнө бир кадам таштайм деп бугуп жүргөн жаштардын көзүн ачып, ошол жаш булактардын көзүн ачып, кино дүйнөсүнө аралаштырып койду. Бул нерсе өтө чоң ийгилик жана бул эрдик десек болот. Мен болсо албетте киного фестивалга катышат деп күткөн эмесмин. Такыр күткөн эмесмин. Мен өзүм негизи актриса да эмесмин. Буга чейин такыр тасмага түшкөн эмесмин. Ушундай бир идея болуп калып, ушу мастер-класстын негизинде ушул тасмага өзүбүз эле катышып көрөлү, өзүбүздү сынап көрөлү дедик. Бул дагы менин биринчи мындай ийгилигим десем жаңылышпаймын да. Бул мындай фестивалга катышып калат деген ой такыр болгон эмес. Биз бул кинону негизинен кинонун деңгээлинде тарткан эмеспиз, бирок буну жөнөкөй эле тартканбыз да. Эч кандай бул жерде бизде жана кинодой кылып туруп тарткан эмеспиз да. 3 эле адам иштегенбиз. Негизинен экөө диалогту, мен оператор постановка менен иштегенбиз. Биз мынчалык деңгээлде баягы кинонун деңгээлинде алып чыгабыз деп ойлогон эмеспиз. Кино сынчылардын айткандарына караганда, бул алардын алгачкы гана кадамы. Ошондон улам келечекте кино искусствосуна жакшы жаңылыктар киргизүүчү жаштар өсүп жаткандыгын айтышат. Бул эми лаборатория деп койду да, булар эми келечеги чыга турганга эмес, өздөрүнүн тажрыйба алганга тартышты. Ал эми азыркы учурда ошол эле балдар азыр сценарий жазышып, бир чоң бир 10 мүнөттүк киного даярданып аткан учурда азыр. 15 ноябрда бир чоң фестиваль өткөрөбүз. Ошо мен бүтүрүүчүлөрүм менен кошо жана чоң кино тарткандар, мындай 10 мүнөттүк профессионалдуу кино тартканга жардам берем. Ошол фестиваль өткөндөн кийин анан эмки жазга дагы ушундай набор чогултуп туруп, дагы уже экинчи мастер-класс өткөргөнгө даярданат. Учурда кыргыз көрөрмандарынан немецтер менен француздар тарткан фильмдер көрсөтүлүүдө. Мындай кадам мамлекеттин кино жаатында иштеген адамдардын бири-бири менен пикир алышуусуна шарт түзүүдө. Алтын Аясовна, Асхат Ирбаев, Ата журт маалымат программасы.